Саламатсыңарбы балдар? Силер менен азыр кыргыз тил сабагын баштайбыз. Окуу куралдарын даярдап койсоңор, китептин 65-66 бетин ачкыла. Бүгүнкү өтө турган тема жай мезгили жана жыл мезгилдери. Сабактын максаты жай мезгили жана жыл мезгилдери жөнүндө түшүнүүңөр кеңейет. Алган түшүнүүңөрдү айтып берүүгө үйрөнөсүңөр. Ошону менен бирге жаратылышка аяр мамиле жасоого үйрөнөсүңөр. Балдар, сабактын максаты ишке ашыш үчүн биздин маанайыбыз дагы абдан маанилүү экен. Ушул алдыңарда көрүнүп турган 4 маанайдын ичинен биз кайсы маанайды тандап алабыз? Албетте, биринчи маанай бизге керек. Билим алууга аракеттенем. Эң сонун балдар, анда сабакты баштаардын алдында алтын эрежени эске салып койсок, колубузду тез-тезден самындап жууп турабыз, үйдөн чыкпайбыз, онлайн сабактарга активдүү катышабыз, тапшырмаларды өз убагында аткарабыз. Балдар, китептин 65 бетиндеги биринчи көнүгүүдө текст берилген. Текстке чейин биз бул сүрөткө көңүл бурсак. Алдыңарда турган сүрөттө жай мезгилинин сүрөттөлүшү. Аны сүрөттөп айтып чыгабыз. Жай мезгили кандай гана кооз, тукай, жап-жашыл чөптөр, кызыл, сары, дүркүн түстүү кооз гүлдөр, көгүш асман, жаркырап тийген күн, сейилдеп учкан көпөлөктөр, тоодон мөлтүрөп агып түшкөн туптунук суу, жайдын эң бир кооз көрүнүшкен. Жашылча жемиштер бышат жай мезгилинде. Сабиз, помидор, капуста, ашкөктөр, калемпир. Булар жашылчалар. Жашылчалардан биз өзүбүзгө керектүү витаминдерди алыш үчүн даамдуу салаттарды жасап жейбиз. Салаттарды жасоонун алдында жөнөкөй жегенде дагы өздүк гигиенаны сактап, туура, таза колдонушубуз керек. Ал үчүн сууга таза жууп, арчып, анан колдонуп жейбиз. Ошондой эле бул жерде мөмө жемиштер бар экен. Алма турат, жүзүм турат. Бул мөмө жемиштерди дагы жууп, анан жейбиз. Балдар, биз каникулга чыгабыз жакында. Эс алабыз. Ошол жайкы каникулдагы балдардын эс алганын сүрөтүн көрсөтүптүр. Биз буну сүрөттөп айтып берсек. Көгүлтүр көл, кум ысык, ачык аба ырайы. Бул жерде пальманын сүрөтү да турат. Демек, бул Кыргызстанда эмес. Башка жакта экен балдар. Абдан кооз көрүнүш. Баарыбызга жайкы каникул абдан жагат. Балдар, жай мезгилинен башка дагы мезгилдерди атап өтсөк. Жаз, весна, лето, жай, осень, күз, зима, кыш. Балдар, бул мезгилдерди буга чейин дагы атап, өзгөчөлүктөрүнө көңүл буруп сүйлөшкөнбүз. Ушул мезгилдерде 3 ай бериле тургандыгы дагы бизге белгилүү. Өткөн сабактарда кайталаганбыз, айтканбыз. Азыр дагы ушул мезгилдердин өзгөчөлүктөрүн жана ал мезгилдерде аталган кирген айлардын кыргызча аталыштарын эсибизге салып атап өтсөк.
март жалган куран, апрель чын куран, май бугу. Бул 3 ай жаз мезгилине кирет. Жай мезгилине кирүүчү айларды атай баштайбыз. Июнь кулжа, июль теке, август башоона, күз мезгилин баштайбыз. Сентябрь аякоона, октябрь 9 айы, ноябрь 7 айы. Кыш мезгили башталды балдар. Декабрь 5 айы. Андан кийинки айлар жок балдар. Кайсыл айлар калды? Албетте январь, февраль. Январь 3 айы, февраль 1 айы. Балдар, силер менен жыл мезгилдерин, андагы айлардын аталышын билип алдык. Ал эми ар бир ай 4 жумага бөлүнгөн. Ал эми ар бир жума 7 күнгө бөлүнгөн. Балдар, жумадагы күндөрдүн аталышы эсиңердеби? Келгиле эске салуу үчүн чогуу кайталайбыз. Дүйшөмбү 1 күн, 2 күн шейшемби, 3 күн шаршемби, среда орусчасы да берилген, 4 күн четверг бейшемби, 5 күн жума пятница, 6 күн ишемби суббота, 7 күн дем алыш күн жекшемби воскресенье. Балдар, андан кийин китептин 66-бетиндеги 2-көнүгүгө көңүл бурабыз. Сөздөрдүн ордун тап дейт. Бул жерде 2 каптын сүрөтүн көрүп турабыз. Биринде кызыл бантик тагылып, жаз деген жазуу турат. Экинчи мешок капта кыш деген жазуу турат. Жашыл бантик тагылыптыр. Кана балдар, алдында турган сөздөр кайсыл капка ылайыктуу? Жаңы жыл, гүл, жаан, суук, куштар, чана, чөп, аяз ата, нооруз. Кана айткылачы, жаңы жылды кайсыга салабыз? Кышка мен жаңы жылды, чананы, аяз атаны алып барып салдым. Жазга кайсыны саласыңар? Жазга балдар, анда силер ноорузду салдыңар, чөптү салдыңар, гүлдү салдыңар, жаанды салдыңар. Суук калып калыптыр. Суукту биз кышка алып барып салабыз. Жакшы балдар, биз кайсыл капка кайсыл сөздөр түшкөнүн кайталап билип алдык. Анда кийинки көнүгүнү карайбыз. Ушул эле көнүгүдө кайталап өткөндөрүбүздү колдонот экенбиз. Жайында эмне ысык болот? Албетте күн ысык болот. Жай айлары кайсыл айлар? Июнь, июль, август, кулжа, бугу, аягоон айы. Жайында алма менен дагы эмне? Өрүк жана жүзүм бышат. Жакшы балдар, бул тактап билип алган көнүгүнү биз эми дептерге жазабыз. Бүгүн чын куран айынын 27-си. Дүйшөмбү, аптанын күнү. Онлайн сабакта жазуу. Жай мезгили, жыл мезгилдери тема. Андан кийин балдар, таза жазууга К, Г тамгалары берилди, С, З тамгалары берилди. Булар жазылган жолдордун акырына чейин толуктап жазабыз. Андан кийин К, Г, С, З тамгаларынын байланышы берилген.
Андан кийин сөздүк жат жазуу. Көсө, көзө, кас, газ, мезгил, жалгыз. Кийинки көнүгүү, экинчи көнүгүү балдар. Жайында күн ысык болот. Азыр буну кайталап өткөнбүз. Ошону эстеп, жетишпеген тамгаларды коюп, сөздөрдү толуктап, сүйлөмдү көчүрүп жазабыз. Андан кийин балдар 66 көнүгүүдөгү биринчи көнүгүүнү иштейбиз. Бул жерде 4 мезгилдин аттарын толуктап жазабыз. Кана эстеп атайлычы мезгилдерди. Жаз, жай, күз, кыш. Демек балдар, жазда биз А тамгасын коебуз. Жайда Ж, А. К, Ү, күз болот. Кышта И түшүп калыптыр. Балдар, бул жазууларды жазып, WhatsApp'тан жөнөтөбүз. Ошону менен эле бирге силер иштептерди 39 бетин ачып, экинчи көнүгүүнү жайга тиешелүү сөздөрдү жазасыңар. Кластер берилген, жай деген күндүн сүрөтүн, күндөн чыккан шууласын 3 буруштук кылып бериптир. Ошол 3 буруштукка жайга тиешелүү сөздөрдү жазып, анан WhatsApp'тан жөнөтөсүңөр. Иштептердин 39 бетинде жай мезгилин көчүрүп жазасыңар. Балдар, тапшырма 2 жолу берилгенин себеби биз бүгүн 2 теманы өттүк. Ошон үчүн 2 тема берип жатам. Саламатта калгыла. Азаматсыңар. Бардыгын туура аткарып, жөнөтүшүңөргө мен ишенемин.